Korey элинин жаңы жыл майрамы. Корейлерде жаңы жылга даярдык майрамга чейин эле башталат. Ар бир үй бүлө үйлөрүн тазалашкандан кийин кырсыктардан, жамандыктардан сактайт деп эсептешип, дуалдарын ар кандай сүрөттөр менен кооздошот. Үй бүлөнүн ар бир мүчөсүнө арналып жаңы жылда жаңы кийим тигилет. Бул жаңы турмуштун, ден соолуктун белгиси. Эски жылдын акыркы күнү баштаган иштеринин аягына чыгып, айрыкча карыздарынан кутулууга аракет кылышат. Кечинде жаңы жылды тосоор алдында адамдар бир жолу жүгүнүшөт. Бул өткөн жылдын акыркысы деп эсептелинет. Муну эски жыл менен коштошуу деп аташат. Кеч кирери менен ар бир үйдө кагаздан жасалган кооз фонарлар жаркырап күйө баштайт. Жамандык алып келүүчү күчтөрдү коркутуу үчүн темирди тарсылдатып ургулашып, асманга мылтык атышат. Ар бир адам жаңы жылды уктабай өткөрүүгө аракет кылат. Бул жаңы жылды кайтаруу деп аталат. Майрам түнү ким уктап калса, каш кирпиктери агарып кетет дешет. Бул түнү уктап калгандарга тамаша кылып каш кирпиктерине ун сээп коюшат. Ошентип, уйкучу киши элге күлкү, уят болот. Корей элинде жаңы жылдын биринчи күнү өзгөчө маанилүү. Анткени бул күнү ар бир үйгө өтүп кеткен ата бабалардын арбагы келет деп эсептегендиктен, эртең менен эрте туруп, арбактар үчүн атайын дасторкон даярдалат. Мында эттен жасалган тамактар чыгыш жагына, күрүч тамактар менен жемиштер ортосуна, ал эми калган тамак-аштар бош орундарга коюлат. Мындан кийин бүт үй бүлө дасторконго тегеретип отурушуп, көңүлдүү тамак иче башташат. Бири-бирин майрам менен куттукташып, белек тартуулашат. Конокторду тосуп, мейманга барышат.